Кана карайбыз. Сабагы узун, желекчеси ачык, кызыл түстө. Ой, Эдвард Пентилиум. Бул деген айгүл гүлү да. Мен мындамын. Салам Билимбек. Карачы кандай сонун гүл. Жытынайт бак. Мугалимибиз биологиядан тапшырма берген. Өз аймагыңардын өсүмдүктөрүн карагыла деп. Сонун тапшырма. Таанып билүүчү. Арылар тоскоол болуп жатат. Аларга да сенин гүлүң жакты да. Ой, кандай немелер? Кеткиле. Токто, жаш натуралист арылар абдан таң калыштуу курт кумурска экенин билиши керек. Алардын эмнеси таң калыштуу? Ары деген ары. Кел, аларды жакшылап көңүл буруп карап көрөлү. Ой, аябай көп ары экен. Албетте, бир эле уюкта 100 000ге чейин ары жашайт. А сен билесиңби, 1 килограмм балды алыш үчүн ары 20 миллиондой гүлдөрдүн ширесин чогултушу керек. Ары кантип үлгөрөт? Албетте, 1 килограмм балды көп арылар чогултат. Бирок бир арынын деле иши көп. Ал күн сайын 7000 гүлгө конот. Ары кайда учарын кантип билет? Арынын жит билүүсү күчтүү. Алар адамга караганда жыттарды 1000 эсе күчтүү сезет. Жана 1 чакырымдан алыс аралыктан эле гүлдөрдүн жытын сезе алат. Ой, ары кантип алып кетет? Арылар өзүнүн салмагынан бир нече эсе чоң болгон жүктү бир канча аралыкка алып кетүүгө жөндөмдүү. Ал саатына 65 чакырым ылдамдыкта учуп кете алат. Каяка кетти? Үйүнө, өзүнүн уюлуна. Дагы арылар табиятынан математик болушат. Алар салган уюл абдан бекем конструкцияга ээ. Ошондой эле уюлдун так өлчөмүн дагы сакташат. Даана, уюлдук байланыш. Туура, Акылбек. Уюлдук деген аталышты элге арылар белек кылышкан. Уюлдук байланыш базалык станциялардын түйүнүнөн туруп, жабдуусу жагынан арынын уюлуна окшош. Жана сигнал да бир станциядан бирине, дагыраагы уюлдан уюлга берилет. А эмне үчүн дал ушундай форма? Формалар жөн эле тандалган эмес. Алар тегерек же төрт бурчтукка караганда мыкты. Андагы сигнал бирдей таралгандыктан абонент дайыма байланыш аймагында болот. Ар бир уюлдун ортосунда биздин уюлдук телефондордон сигнал түшкөн. Жана андан ары түйүн боюнча таркала турган татаал техникалык курулуш орун алган. Мен арылар акылдуу экенин ойлоп отурмун. Мен сага эмнени айттым эле? Кийинки сабакта мен арынын уюлу темасында дил баян жасат окшойм. Сонун идея.